Саламатсыздарбы? Биздин редакцияга Нусекеева Салтанат эжебиз жардам сурап кайрылган болчу. Бүгүнкү күндө биз анын абалын билүүгө үйүнө келип отурабыз. Анда эмесе азыр бизге Салтанат эже кененирээк бардыгын айтып берет. Өзүм жолдошум каза болуп калган. Өзүм булагым боюнча инвалид, 3-чү группада инвалид, мен 1,5 миң сом пенсия алам. 1,5 миң сом эч нерсе жетпейт да. Кайын-журттун тарабынан эми кичине жардамдар болот эми. Аны көп деле жардам беришпейт. Балдарым 4-чү класс, бирөө 2-чи класста окуйт. Акыл эс жагынан өзү кичине артта бул өзү. Чоң баламчы. Сабак окуй албайт. Тамга тааныбайт. 3 миң төлөйм, өзүм ижарага турам. Быйыл эле көчүп келдим ушул квартирага. Андан бери көп эле квартираларда жашадым. Бияк мага абдан жагат, ошо мектепке байланыштуу эле алыс жакка көчүп кете албайм, анткени балам кичинекей, машина коюп кетүүгө корком. Мурун иштечү элемин, эптен ооруганга байланыштуу азыр мен иштебейм азырчы. Апамдар жардам берет, бир туугандарым жардам берет. Эми алардан сурагандан деле уялам да. Келе дейбир. Жолдошум каза болуп калганына байланыштуу тигин эме документ тапшырып койгом. Атасы жоктон ушуга 2 миң сом пенсия алам. Өзүм 1,5 жакын деле тапшырдым муну. Жакын деле чыгып келди акчасы. Былтыр Рамазан айында 10 миң сомдук аппарат бирөөлөр жардам кылган, булагым укпайт экен деп. Салтанаттын апасы болом. Бул деген бала кезинен эле төрөлгөндө эле ушундай кулагынан ооруп ушундай эметип калды да, доктурга алып бардык. Анан доктурга алып барсак дедим, муну айтты, кулактын ичинде кулактын калдырган деп коет экен эми азыр. Ошону жарылып кеткен, болбойт депчи. 10-чу классты бүткөндөн кийин эле турмушка чыгып кетти бул. Биринчи эркек баласы чарчап калды. Өлү төрөлдү да эми. Андан кийин кайра бул Бактияр төрөлдү. Бактиярдын төрөлгөндөн кийин жакшынакай эле жашап жүрүштү. Андан кийин ал бул деген жолдошу менен ажырашып кетти. Муну төрөдү. Балдарың чоңоюп калды. Эми бияка келип жүрүп иште, эми 2 кулагың укпагаса деле отур. Мен кичине балдарым 2 жакты көрүп, меместеси макул болуп бияка келди. Бияка келип, анан иштеп жүрдү. Иштеп жүргөндөн кийин эле бул баласын 1-чи класска бердик. Анан такыртамга тааныбай калды да. Эчтеке укуганды билбейт. Бул неберемчи. Анан кандай кылабыз? Анан мен айттым, жок дегенде жанагы докторлорго алып барып көрсөт десек дагы кичине шартка байланыштуу көрсөтөт. Анткени акча тыйыны жок, квартирадан квартирага көчөт. Эми мен Салтанат деген аябай квартирадан кыйналып атам. Жок дегенде ушу Садыр Жапаровго университетте үй берип койсо кичине жакшы болгон турат да. Бул өзү баламда ооруп, бугун келечеги кандай болот деп, бул келечегинен корком. Эртең жашашы керек эле бул дагы. Эртеңки күнү өз оокатын өзүнөн таап жеши керек эле бул дагы. Ушун жашоосунан аябай кабатырланып, аябай кыйналып эме болдум. Ден соолугу чың болуп, оорубай, сыркабай жүргөн эле мага чоң бакыт. Ушуга мен ушуларга татыктуу жашоо бергенге аракет кылайын десем, майнап чыкпайт. Менин жаныман чыкпай эле, мени апа деп эле, мени ойлоп эле, менен санап атат. Түнү уктай албайм, кээде чочуп кетип эме болом, буну карайм, эме болом да.